Suzaklı köprüsü. Бұл жерден өткізсе 1 saat өтесің. Мындай тыгын Сузактагы ынтымак айылында ар күнү таңгамал жана кечинде жаралат. Себеби көпүрөнүн курулушу жүрүп жаткандыгына байланыштуу унаалар убактылуу өтмөк аркылуу каттоого мажбур. Деген менен таар тегиз эмес өтмөктөн өтүүнүн азабы тургундардын жана айдоочулардын нааразычылыгын күчөттү. Айрыкча мына көпүрө бузулгандан кийин мына жолдун акыбалы өтө жаман болду да. Көрдүңүз, же бир буну сүргөн, же тегиздеген бир иш кандай жок да, же ошону тегиздеген организацияны көзөмөл кыла турган адам жок болуп атат. Карасаңыз, акыбалы өтө жансар. Эртең менен ушул жерден жарым саат, 1 saat өттүк да ушуну. Аябай жолу жаман, оны жерге машина тешилип калган тиги жери. Билбейм кандай, буну ким тегиздейт, билбейм карындашым. Ушу билбейм кандай акылдуулар иштеп атат ушул жердечи. Ойлобойбу, биягы кыш болуп атса, биягы сай болуп атса, биягы суу болуп атса, туурабы? Бул жерде иштешет да, мен күндө өтөм, мен 2 маал өтөм. Эки эле иштеп атат. Ушунча чоң иш болуп атат. 2 эле адам иштеп атат. Ундай эмес да, азыр бир небес алсаң деле ошол жерде 4-5 бала иштейт. Бир жумалык иште ал эми биздикичи. Бул жерде серьезный иш болуп атпайбы? Миллиондогон акча кетет бул жергечи. Турасын айтсаң ушунда элден чыгасың да биягы. Мына жок дегенде оңдогон жолдун калган жагын сүрүп койсо болот да. Мына машиналардын чындыгында көп жери күлүш тилдери, аддондор тийип атат. Аз бар мен кимге арзанам, мисалы машинамды 2 жолу урдум азыр мына. Жалган десеңер чогуу барып көрөйлү. Ошол ким оңдоп аткан болсо, кайсыл фирма болсо, тендерден уткандар кылыш керек да ушуну. Тендер болобу, башкасы болобу, ким жоопкерчилик болсо кылыш керек да, туурабы? Анан эми айта берген, али айткан тили жаман, ыйлаган көз жаман болуп атат да, чындыгындачы. Мындай нааразычылыктан улам маселени чечүүгө киришкен жергиликтүүлөр бар. Алардын бири унаалардын каттамына тоскоолдук кылган музду талкалап жатат. Мен просто мына жерде жашаган үчүн эле чурка 1-2 машина тийип, неме кылган үчүн алып койдум. Ушуну автожол кылып койсо болот эле. Мындай эле жарандык эле неме бизге бир шоферлор түшүнөт дегендей эле. Көпүрөнүн курулушу 2 ай мурун башталып, январга чейин бүткөрүүнү убадалашкан. Бирок бул убада орундалабы же жокпу, аны мезгил көрсөтөр. Себеби биздин чыгармачыл топ баргандан кийин гана жумушчулар иштей баштады. Мындай окуя буга чейин дагы болгон. Курулуштун токтоп турушун компания өкүлдөрү төмөнкүдөй түшүндүрүштү. Ал убадага аракет кылып атабыз, бүтүшкө аракет кылып атабыз. Бардыгы норма боюнча жүрүп жатат, курулуштардын баары азыр фундаменттери бүтүп опорасына келгенбиз, азыр опорасын куюп жатабыз. Азыр мына кардын жааганына байланыштуу заводдогу бетондор дагы бере албай бир аз кыйналып турат. 3 күндөн бери бетон ала албай атабыз, тоң жүрүп, алардын аппараттары иштебей азыр. Жумуш өз убактысында өзүнүн эмеси менен эле кетип жатат азыр, жакшы эле жумуштарыбыз буюрса. Компания курулуш бүткүчө өтмөктү тегиздеп, сүрдүрүп турууну мойнуна алат. Алар техникалык себептерден улам кечигип калышканын, бүгүндөн тарта сүрдүрө баштай турганын айтышууда. Сууктун катуу болгонуна байланыштуу техникалардын бардыгы жетишсиз болуп атат. Биздин техникалар келип, бул жерди сүргөнгө дагы эртең менен жүргүзгөнгө бир топ эле азыр кыйынчылыктар болду. Ошону азыр жүргүзүп, мына азыр грейдерибиз келет, грейдерди менен азыр сүрүп, жолду тегиздейбиз. Ошол бул жерде жүрүнчү көп болгон үчүн ошонун себебинен тез бузулуп калып кетип атат бул жакчы. Көзөмөлдөө Кыргыз автожол башкармалыгы көзөмөлдөйт, Жалал Абад филиалы. Анын сапаты, бүтүү мөөнөтү ошо зат тездетип бүтүп бергиле деп эми суранып атабыз. Алар да колунан келген аракетин жасап атышат. Декабрдын аягына чейин жолду ачуу планыбызда бар эле. Азыр аба ырайдын өзгөргөнүнө байланыштуу бир аз создуктурушу мүмкүн. Атайын кызматтар тарабынан бир нече жылдан бери көпүрөнүн абалы кооптуу деген корутунду берилип келген. Ал Кызыл Туу Кыз Көл айыл өкмөтүнүн Жалал Абад шаарына баруучу негизги жолду туташтырат. Бул аймактарда жалпы 45 миңдей калк жашап, жолдогу жагдайлар алардын каттоосуна кедергисин тийгизет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.